Саламатсыздарбы? Ауа райына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Алгач шашылыш билдирүү 19 октябрга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. 18 октябрда күндүн экинчи жарымында жана 19 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан карга айланат. Ошондой эле Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында жана тоо этектеринде, тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы мүмкүн. Ауанын температурасы көпчүлүк аймактарда кескин төмөндөйт. Мындай климат жыйналбаган жашылчага, мөмө жемиштерге жана казылып алынган картошка, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Эми кошуна өлкөлөрдө эртең аба ырайы кандай өзгөрөт? Аны картадан көрсөтүп айтып берейин. Кытайда жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында кар жаашы токтоп, эртең күн ачылат. Ак Сууда ауанын температурасы Үрүмчү шаарына салыштырмалуу жогорулайт. Казакстандын Борбор калаасы Астанада бүгүн асманды булуттар каптап, эртең дагы кар жаайт. Бул жерде ауанын температурасы -1 градуска чейин төмөндөсө, Алматы шаарында болсо жаан жааса да ауанын температурасы жогору бойдон сакталат. Өзбекстанда да жаан-чачын күтүлөт. Фергана өрөөнүндө, Ташкентте жана Нукус өрөөнүндө жаан каттуу жаайт. Бирок термометр жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Түркмөнстанда да күн бүркөө. Мисалы Дашогус өрөөнүндө эртеден кечке жаан жааса, Ашхабад шаарында күндүн биринчи жарымында асманды булуттар каптап, түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Тажикстанда да жаандуу күндөр уланат. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан каттуу жаап, абанын температурасы орто ченемден жогору болмокчу. Кыргызстанда 18-19 октябрда мезгил менен кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге жетип, абанын температурасы төмөндөйт. Мына ушундай аба ырайы өз орунда турбай өзгөрүп турат. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Анда көрүшкөнчө.